райондо, областта. Өзгөн району Ош облусундагы Кара Суудан кийинки эң чоң аймак. Бүгүн аталган район жаңы жылдан берки жетишкен ийгиликтеринин жана кемчиликтеринин жыйынтыгын чыгарды. Ийгилиги райондо 6 ай аралыгында 9 ишкана ачылып, 500дөн ашуун адам жаңы жумуш менен камсыз болгон. Андан тышкары президентибиздин тапшырмасы менен дагы мектептер 4 мектеп быйыл бүткөрүү убактысына турат, Кудай буйрса. Жалпысынан бизде район боюнча 8 мектеп, 4 бала бакча ошо республикалык бюджеттен курулуп атат. Андан тышкары фонд аркылуу үй бүлөлүү дарыгерлер борбору курулуп атат, поликлиника 47 миллион сомго. Андан тышкары жергиликтүү бюджеттен мэриянын тарабынан бала бакча курулуп атат. Райондан негизинен жалпысынан айтып кетишибиз керек. Быйыл ошо айыл өкмөттөргө да тапшырмалар берилген. Жыл башынан ошо 10дон кем эмес бала бакча ачуу боюнча. Азыркы учурда мына 3-өн ачтык. Эмки 3-чү кварталга болсо 6 бала бакчаны ачуу алдында турабыз дагы. Бирок райондо жетишкендиктер менен катар кемчиликтер да ого эле көп. Мисалы билим берүү тармагында көп жылдан бери өнүгүү көңүл жылытарлык эмес. Саламалик жана Караташ айылындагы 2 орто мектептин бир да бүтүрүүчүсү жалпы республикалык тестте босого балдан өткөн эмес. Эми бул 2 жылдан бери ОРТден босого балдан өтпөгөнү аябай мени дали өкүндүрдү. Эми жалпысынан караганда биз азыр дем алыш болсо деле мугалимдерди окутуп атабыз. Бардыгын даярдоочу мугалимдер да, ошол мугалимдерди биз көбүрөөк көңүл буруп бүгүнкү учур талабына даярдашыбыз керек. Анан жанагы 2 мектеп жөнүндө көзөмөл кылабыз, тапшырма берди. Ал мектептен ал жердин балдары да окуш керек да. Эми ошон үчүн эжекелер, директорлор 2 мектептин директору менен дагы мына чогулуштан кийин алып калып дагы сүйлөшөбүз. Анан ырас тартылбаса, анда биз ал жерге бир иштей турган күчтүү директорду алып барышыбыз керек да. Райондо башка аймактардагыдай эле медицина жаатында да маселе көп. Эне бала өлүмүнүн учурда былтыркыдан көбөйүп, жетекчилерге катуу эскертүү берилди. Өзгөн жалпы дарыгерлер практика борбору 1200 жатат, анан сиз 90 каралып кетип булашып атасыз. Бул жерде сиз өзүңүздүн ишмерлеринизди көрсөтүшүңүз керек. Райондогу дагы бир эң чоң көйгөйлөрдүн бири тазалык маселеси. Айрыкча Өзгөн шаарындагы баш аламандык, жол тыгыны, акыр чикирлер көптөн бери чечилбей келе жатканы бүгүн дагы бир ирет айтылды. Кемчиликтерди жоюу боюнча чогуу иш аракет жүргүзөбүз, иш план түзөбүз ал боюнча. Кемчиликтер эми основном биздики ушу эме жаатында, ушу тазалык жаатында болуп атат. Эми өзүңүздөр билесиздер. Көп улуттуу шаар, анын үстүнө көп сырттан мына жакынкы Каракулжа районунан бери келип ушактан соода сатык жүргүзүшөт. Ошо тейрек четте акыр чекир маселелери. Ал боюнча мына канализация маселеси боюнча да Кудай буйрса мына маселеси чечилди. Иш аракетте жүрүп баштады. 11 миллион евролук канализация, саркынды сууларды тазалоо боюнча да иштер аракеттер жүрүп атат. Жалпысынан Өзгөндөгү 6 айдын жыйынтыгын облус жетекчиси Элчибек Жантаев ортодон төмөн деп баалады. Мамлекет башчысы жана министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы менен учурда жетекчилерге талап күчөтүлгөн. Айрым бир айыл өкмөт башчыларына, мекеме уюм жетекчилерине чаралар колдонулду. Бул бекеринен эмес. Албетте ушул жарым жылдыкта көргөзгүчтөр түшүрүп ийген үчүн, же болбосо ишин өз деңгээлинде алып бара албаган үчүн, же болбосо башка себептер менен мына бүгүнкү ушу коллегиянын чечими менен кабыл алынды. Ошондуктан мындай чараларды биз колдонушубуз керек. Албетте бүгүн бая суроо талап абдан күчтүү. Ошондуктан эгерде бул талапка жооп бере албай атса, биз кадрды алмаштырууга барышыбыз керек. Биринчи жарым жылдыкты жыйынтыктаган жыйындар учурда ар бир райондо өтүп жатат. 26 июлда Ош облусунда өтөт. Анын натыйжасы менен андан ары жумушта алып баруу пландары коюлуп, өз ишин тийиштүү деңгээлде алып бара албаган жетекчилердин кызмат орду каралышы мүмкүн. Зыйнат Ибраимова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.